Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздердин назарыңыздарда парламенттин күн тартибинде программасы башталды. Бүгүн күн тартибинде адаттагыдай эле биринчи негизги маселе болуп, ар кандай маселелер сааты турат. Анда аймактардагы көйгөйлөрдү өкмөттүн өкүлүнө эл өкүлдөрү жеткиришүүгө аракет кылышууда. Ошондой эле экинчи маселе Кыргыз Республикасынын экс-президенти Алмазбек Атамбаевдин статусунан ажыратуу жана ошондой эле ага карата кылмыш ишин козгоо боюнча токтом долбоору Жогорку Кеңештин кароосуна коюлду. Ушул иштер кандай аткарылат, айрым депутаттарга суроо салсак. Ар кандай маселелер саатында мындай бир катар көйгөйлүү маселелерди көтөрдүңүз. Ушу негизинен кандай иштер жүргүзүлүш керек? Эми мен көтөргөн бүгүнкү маселе убагында биз Россиянын Газпром компаниясына Кыргыз газ системасын толук менен $1 сатканбыз да. Ошондо булар ар бир район областтарга, областтын борборлоруна жана Бишкек шаарына спорт комплекстерди куруп беребиз, жана Бишкек шаарына $20 миллион мектеп куруп беребиз деп убада беришкен. Келишимде ошондой кол коюлган. Бүгүнкү күндө областтардын көбүнө салынып калды. Бишкекке эки жерге Көкжарга, анан кийин Ак өргөгө спорт комплекс салынды. Буга ыраазыбыз, чоң рахмат. Бирок ошол мектепти $20 миллион салынган мектепти бүгүнкү күндө булар частный мектеп кылабыз, айына 20 миң сомдон төлөп окушат деп ызы кылышып атат да. Бул негизинен туура эмес. Себеби дегенде биз жанагы келишим боюнча бизге бекер бериш керек. Экинчиси, биз ошолорго 3,5 гектар жер бергенбиз. Базар баазы менен бүгүнкү менен алсак, ал жер $7 миллион турат. Булар болсо ошол бекер берген жерге бекер газ системасын бердик. Ошол жерге булар частный $20 миллион салып, жеке менчик мектеп кылабыз, 20 миң сомдон төлөп окуш керек дейт. Биздин эми байларыбыз, колунда бар адамдар төлөшү мүмкүн. А бирок ошол Асанбай микрорайондо жана ошол райондо жашаган элдер төлөшө албайт да. 10 миң сом айлык алган бюджетчи айлык алган кишилерибиз бар. Ошон үчүн мен суранып кеттим, муну мамлекетке өткөзүп берсин, келишим боюнча, и бекер окута турган болсун деп. Ар кандай маселелер саатында ушул жана эт комбинаттын жатаканасы боюнча, ошонун тегерегинде болуп аткан маселелер боюнча көйгөйдү көтөрдүңүз да. Бүгүнкү күндө кандай иштер жүргүзүлүп атыптыр? Эми бул эт комбинатынын жатаканасынын тегерегинде ызы чуу көп. Мен бүгүн өкмөткө да кайрылган жокмун, президентке да кайрылдым. Себеби бул эл акыйкаттык издегенден, ошо ар кимдин эшигин кыккандан чарчашты. Булардын барбаган, эшиги какпаган, каалгасы калган жок. Арызы 2 тонна эттей эле болду. Бул билесиңер 85-жылы лабораторный инженерный корпус болуп салынган, кийин 87-жылы мындай жашоочуларга ылайыкталып жатакана болгон, кийин эт комбинатын акционердик коом кылагалы эпчилдер өзүнүн менчигине өткөрүп алган. Бүгүнкү күндө эт комбинаты мамлекетке абдан карыз, айтат иштеген жокпуз дейт. Бирок чындыгында имараттын тегерегин барып текшеришсе, а жерде тигүүчү цех бар, ич агарын цехи бар, банан коюшат. Аябай склад кылып, мындай бүгүнкү күндө мындай мамлекет эмес, кимдир бирөөлөрдүн чөнтөгүн иштеп атат. Эми ал жатакана өзүнчө маселе. А жерде канчалаган үй бүлө кезекке туруп, бирок ошо эт комбинаттын жетекчилери жатакананы сата баштаганда, эмне үчүн биз ушунча жылдан бери кезекке туруп сатылып кетиши керек деп өздөрү кирип, эшик терезесин коюп, ремонттоп алышкан. Бирок бүгүнкү күндө ошо эт комбинаттын жетекчилери каалаган учурда, керек болсо эс алуу күндөрү да кечинде келип алып, жалгыз бой элелерди уртепкеге алышып, бул боюнча менде видео далилдер бар, уртепкеге алышып, күндүз чырак менен издеп таппаган милиционерлер барып атат. Түнкүсүнчү ошолорду коркутуп, үкүтүп, сүйрөп чыгуу. Себеби ал жатакананы башка бирөөлөргө акчага сатып ийген да. Силер захватчиксиңер деп, ошол эт комбинатында иштеген, кезекте турган адамдарды биз бүгүнкү күндө кордоп атабыз. Ошон үчүн мен өкмөткө гана эмес, президентке да кайрылдым. Барсын, ушул жерде эле турат, көрсүн. Себеби ошол жетекчиликтер элди 3кө бөлүп коюптур. Мен жатаканага барсам, 3кө бөлүнүп алып, 3 жаат болуп согушуп атат. Бул эмне деген? Өзү Кыргызстанда жашаса, биздин карапайым элдер болсо, ошол жетекчиликтерин эсиргендердин мындай иш билбегендигинин натыйжасында мына элди 3кө бөлүп атабыз. Ошол маселени караш керек. Ар кандай маселелер саатында сиз бир катар аткарылбай турган иштер боюнча дагы мындай көйгөйлүү маселелерди айттыңыз да. Негизинен мындай канааттандырбай турган жактары эмнеде болуп атат?
Негизинен биз өлкөбүздө акыркы мезгилдерде ошо өзү биз мыйзамдуу өлкөдө жашайбыз деген менен ошол мыйзамдуулук жакшы сакталбай атат да. Себеби дегенде бул мыйзамдык сакталбаган өлкө абдан кооптуу болуп эсептелинет да. Эгерде туура чечим кабыл алынбаса, элдерде кооптонуу жана элдер наразычылык да күчөйө берет, эл көчөгө чыга берет да. Элдин наразычылык күчөгөн сайын уже эл көчөгө чыгат. Маселен, ушундай эле көрүнүштөр көбүнчө туура чечим калбагандыктан ишканалардан да уже каттар келе баштады. Мага, например, Кыргыз Республикасынын улуттар изимде улуттар академиясынын жамаатынан кат келип турат. Ал жердин институтунда шайлоо болуптур. Шайлоодо былтыркы жылы биздин премьер-министрибиздин агасы Саралаев дегенде шайлоого жалгыз койсо да өткөн эмес экен да. Өтпөгөн, бирок 1 жыл ал исполняющий обязанность болуп иштептир да. Бул мыйзам бузууга жатат да. Ал эми алардын жамааты иниси премьер-министр болгондон кийин ата албастан отура берген. А быйылкы жылы кайрадан дагы президенттин өзүнүн усту боюнча президенттин буйругу менен кайра шайлоо коюлуп, 6-июнда шайлоо өткөрүлүптүр. А шайлоодо Саралаев аз балл алыптыр дагы, ал жерде Токтогулов алмаса эми бала андан көп балл алыптыр. А бирок шайлоонун жыйынтыгы боюнча протоколуну алып келип чогуштарын берип койсо, ушул күнгө чейин президент аны ушул мыйзамдуу шайланган адамды ордуна дайындабай атат экен да. Себеби дегенде ал президенттин карындашыны премьер-министр соцфондко зам кылып койгон экен да. Бул ошон үчүн ага жооп кайтарыш керекпигин билбейм да. А бирок мени өкүндүргөндү, жакында эле билесиңер, премьер-министрдин ушул тууганчыл, ошо кадр саясатына катачылык, бажалары, карындаштары, эжелери деген аябай чулуу сөздөр көп болду эле да. Ошондон кийин дагы бул нерсе кайталангандыгы мени абдан өкүндүрөт да. Парламенттин күн тартибинде экс-президент Алмазбек Атамбаевдин статусунан ажыратуу, ошондой эле ага карата кылмыш ишин козгоо боюнча Жогорку Кеңештин токтом долбоору кабыл алынганы турат, каралганы турат да. Буга чейин ошо комиссиянын мүчөсү катарында мындан аркы процедуралар кандай болот, айтып бербейсизби? Биз кече комиссия өзүнүн бүтүмүн чыгарды. Ушул Каныбек Капашевич ушул комиссияны жетектеп кече 2 комитетке жөнөттүк. 2 комитет каралып, бүгүн общий жалпы жыйынга бүгүн чыгарылат. Бул комиссия экс-президентти күнөөлүү же күнөөсүз деп таппайт. Ал комиссиянын милдети эмес. Ушул кылмыш, ушул коюлуп аткан дооматтарда кылмыш курамынын белгилери барбы, жокпу деген гана бүтүм, кылмыш курамы бар же жок деген бүтүм гана берет да комиссия. Бүгүн ошол комиссия кылмыш курамынын белгилери бар деп эсептейт деген бүтүм чыгарып, бүгүн Жогорку Кеңештин жалпы жыйыныга чыгарып атабыз комиссиянын мүчөлөрү. Бүгүн ошол жалпы жыйында каралган болсо маселе, жалпы депутаттардын 60-тан кем эмес депутат колдоп берсе, генеральный башкы прокуратурага жөнөтүлөт. Башкы прокуратура ал жерде иликтеп карап, тактап чыгып, чындыгында бул жерде кылмыш курамы бар экен, кылмыш бар экен, болгондо дагы өтө оор кылмыш бар экен деген бүтүмгө келсе прокуратура, анан бизге кайрадан кайрылыш керек. Башкы прокуратура мына ушул экс-президенттин кол тийбестигин алып бериңиздер деген кайрылуу менен келет. Анан биз 3-төн 2 бөлүгү менен, жалпы депутаттардын 3-төн 2 бөлүгү менен биз ушул экс-президенттин кол тийбестигин алып берсек, башкы прокуратурага чоң жол ачылат, жоопко тартканга мүмкүнчүлүк болот. Экс-президент Алмазбек Атамбаевди статусунан ажыратуу жана ага карата кылмыш иштерин козгоо боюнча токтом долбоору талкуулануу алдында турат да. Эми мындан аркы мындай иш процедуралар кандай болот? Процедура бүгүнкү күндө 61 добуш керек. Башкы прокуратурага жөнөтүү максатында. Башкы прокуратура иликтөөсүн жүргүзүп, корутундуну чыгарып, анан кайра алып келиш керек. Экс-президенттин кыймыл аракетинде кылмыш составдын белгилери барбы же жокпу деп. Ошондо маселе турат, экс-президент деген макамы боюнча и анын кол тийбестиги боюнча. Аны эми мен немесин айтып атам да, жумушту. Аны жокко тартыш үчүн ошол эки нерсени Жогорку Кеңеш же алып берет, жокко чыгарып берет, же болбосо калтырат. Эгерде жокко чыгарып берсе, ага уже 80 добуш керек, 3-төн 2 палатанын. Андан кийин уже башкы прокуратура тергөө амалдарын уюштурганга тергөө тобун түзөт и иликтөө башталат.
иликтөө жүрүп эгерде анын кыймыл аракетинде кылмыштын белгилери болсо айып угузуп юридикалык баа берип өзүнүн жумушун алып кете берет, же болбосо күнөөсү жок экен деп туруп чечим чыгарат. Анан кийин мына азыр кээ бирки саясатчылар, кээ бирки адистер айтып атпайбы, баягы мыйзамдын мезгилдеги баягы күчүн, азыркы мыйзамсыз, туура эмес депчи, ошону айтып атпайбы. Мен түшүндүрүп кетет элем да, мындай бир жөнөкөй тил менен аракет кылайын түшүндүргөнгө. Действие закона во времени и в пространстве деген мыйзамдуулукта түшүнүк бар да. Жөнөкөй тил менен айтканда мына баардыгыңыздар билесиздер, 2019 жылдын 1 январынан баштап бизде жаңы кодекстер иштеп атат. Биз кылмыштын тегерегинде сөз кылып атабыз. Кылмыш бар дейлик. Ал кылмыш мурунку кодексте да бар эле, эскиде, и жаңы да бар. Эми биз караш керекпиз. Эгерде жаңы кодексте ушул кылмышка жазасы жеңилдетилген болсо, мурункуга караганда жаңы мыйзам иштейт. Эгерде жазасы күчөтүлгөн болсо жаңы мыйзамда, анда эски мыйзам иштейт. Вот ошол эле. Бул баягы эл туура түшүнүш керек да. Бул жерде кылмыш деп атпайбы? Анан кийин мыйзамсыз деп биз айта албайбыз. Жогорку кеңеш юридикалык бааны бере албайт. Биз азыр процедурный иштерди эле жасап берип атабыз. А юридикалык бааны укук коргоо органдары келечекте эгерде сотко барса сот берет да. Экс-президентти статустан ажыратуу боюнча 80 добуш керек деп атпайсызбы? Анан бага коомчулукта ар кандай сөздөр айтылып атат да. 80 добушка жетпей калышы мүмкүн. Эми экс-президентти ала албай калса, кылмышы козголбой калса, парламент тарабына туура келет деп. Эгерде 80 добуш болбой калса, анда бүт коюлган айыптар жокко чыгарылат. Жопот кылмыш жобуна тартылбайт. Анан эми эгерде ошол состоянияга биз барып калсак, мына мен биринчи жолу эми угуп атам, анда логикага туура келет да, тарап кеткенгечи. Бул менин жеке оюм. Урматтуу телебөрүүчүлөр, сиздер парламенттин күн тартибинде программасын көрдүңүздөр. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуздар.